Ассаламу алейкум достор. Сербия өлкөсүнөн. Сербия жөнүндө сурагандар көп болуп атат. Видео тартпаганына деле көп болуп калды эле. Личкага жазып атышат, инстаграмга. Достор, айта кетчү нерсе, Сербияга келиштен алдын жумушту тактап, жатакананы тактап келсеңер жакшы болот. Бул жакта Россиядагыдай эмес, бир аз кыйналып калышыңар мүмкүн келгендечи. Дагы хотя бы хош элеңер даярдап келсеңер, анан бир аз жумуш карап, эптеп не кылсаңар болот. Главное, тилди окусаңар аз маз келиштен алдын бул жака тилди окусаңар. Орусчага окшош, бирок айрым маалымат түшүнбөйт. Сербтердин көбү эле орусча түшүнбөйт. Эми кээ бир сөздөрү окшош. Ошондой тилди аз маз үйрөнүп келсеңер өзүңөргө оңой болот. Ошондой. Анан келгенден кийин бул жакта закон 24 сааттын ичинде белый картон жасаш керек экен. Бул Россиядагыдай регистрация, мындай алганда регистрация жасаш керек. Ошондой. Дагы келип, иштеп, ВНЖ алам дегендерге келе жатып өзүңөр менен ошол дипломуңарды, аттестатыңарды алып алсаңар болот. Ошондой ВНЖга тапшырган ошол диплом керек болот, аттестат. Болбосо диплом же аттестат экөөдөн бирөөсү, паспорт, жашаган жериңден, квартирадан, хостелден договор керек болот, жумушуңдан контракт. Ошону менен ВНЖга тапшырсаңар болот. ВНЖга тапшырсаңар ошол комиссиясы где-то 200 евро болот деп уктум, бирок точный маалымат жок менде. Биздикини жумуштан тапшырган үчүн жумуш баарыны камсыздайт, ишкана. Ошондой, сен кантип бардың дегендерге биз через посредник компания келгенбиз. 3 айга келген болчубуз. 3 ай бүткөндөн кийин прямой компания менен сүйлөшүп, азыр контракт түзүп иштеп атабыз. 3 бала иштеп атабыз, контракт түзүп. Ошондой. Дагы ВНЖга тапшырганбыз. Буюрса январдын аягына чейин алабыз, 20-сына, может, ошондой. Келейин дегендерге советим жумушту тактап, жатакананы тактап алсаңар жакшы болот. Биякта Россиядагыдай элестет, кээ биркилер келип алып, кыйналып, неме болуп атат экен. Ошондой учурлар дагы болуп атат. Дагы кайсы моменттерди бөлүшүп кетсем болот. Так, сербтердин өздөрү жакшы, элдери жакшы, бирок адамгерчиликтүү, андай европейцтер. Жумуш жакшы, биз ошол фирмада иштеп атабыз. Типа как завод, упаковкада иштейбиз. Замороженный продукталар. Ошондой. Ошол достор. Суроолоруңар болсо комментарийге жазгыла, албетте жооп берем, обязательно. Ошол видеого лайк басып, каналга катталып койгула. Суроолоруңар болсо жаза бергиле. Описанияга жазып коем инстаграмды. Салам алейкум.